Эки күн мурда өзүнүн фейсбугуна бир пост калтырды да, улан эмне үчүн адамдарды биз тирүү кезинде сыйлай албай өлгөндөн кийин мактаганга машпыз деп. Анын аркасынан абдан көп комментарийлер чыгып, арасынан бир комментарийди окуп калдым. Улан, биз сени азыр деле мактап атпайбызбы? Эмнеге антесиң, акта караны кара деш керек деген сөздү угуп, өзүмчө бир ичимен түпөйүл болуп калгам да. Анан фейсбукту карасам, эс алып суранып кеткен эле. Анан скутер кымбат экен, жөнөкөй жарандардын айлыгы жетеби деп эле жазып отурган. 12:44 болчу саат. Анан эле 1:30 кабар келди, ушинтип сууга чөгүп кетиптир деп. Эч ким ишене алган жокпуз. Фейсбуктардын бардыгы каяктан укканын билбейм, баары жазып атышты. Эч ким жеткичекти ошол жерден реанимациядан чыгарбаса экен, тирилип калабы деп күтүп аттык. Бизге улан эч качан өлбөчүдөй сезилчү. Отко күйбөчүдөй, сууга чөкпөчүдөй, чындык дегенде чыркырап, жалбырттап, кээде ошол ар бир иликтөөсүн жасаганда кызыл чеке болуп талашып, мен муну чыгарам, айтмайынча кое албайм деп, кээде улан кой, кээде андай дагы болбойт, мындай кылып берели десек дагы чыркырап Прагага чейин чалам мен деп, ушинтип атынан талкуулашып атып чыгарчыбыз. Жакшынакай болуп келаткан жумада отпускага кетмек. 4-күнү келип эс алып келе калайынчы деп. Көңүлүнө карап жиберип койбодумбу бир-эки май. Жиберип эле койбой деп көчөтө бер өзүмдү жеп атам. Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көр саткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Ким сен? Biz Azatlıktan geldik. Ulan menen 4 yıl işledim ben. Elдің өзінше bir sözü qat, elden çıkıp dağı bir sözü qat. Ушул жигит мугап калбаса экен, курч бол деп баарыбыз курч бол, кайманма, сенден башка эч ким жазбайт деп. Курчутуп атып, жакшы сөз айттыкпы, айтпадыкпы билбейм. Акыркы жолу бир чалсам, да шеф деп телефонун көтөрсө, ичим жылып калды эле. Андан мурдараак бир аял интервьюга чакыргандан барсам, аялынын боюнда бар экен. Ошо билбейм эмнегедир үйдөн чыгып атып, коромонун күлүзүп алдым эле. Көрсө ошол аялынын курсагындагы бала уланды көрбөй тириле турган болгон экен. Улардын кылган жашын ошол жакындарына берсин. Улан өзүнүн заманынын мыкты журналист эле. Ал бир гана лидер эмес, жакшы жазган, коомдогу маселелерди так көтөргөн биздин жакшы көрүнүктүү журналистибиз болчу. Мен Уланда иним менен, Улан менен ушунчалык жакын саясатчы катарында, көп нерсесин кеңешкен адам катарында сыймыктанам. Уландын ата-энесине көңүл айтам. Уландын жаткан жери жайлуу, бардыгыбызга ушул кичинекей кыска өмүрү менен өмүр бою үлгү элес катары кала берсин. Жаткан жери жайлуу болсун. Биз азыр талап кылабыз бардыгын аягына чыгарууга. Себеби дегенде абдан мындай кызыктай кырдаалда көз жумуп атат да. Себеби дегенде ага чейин 2-3 күн эчтек болгон жок. Кетеринде эмнеге телефонун текшерип чыгыш керек. Ким акыркы жолу чалган, кимге акыркы жолу чалган, ким менен сүйлөшкөн, бүт баарын иликтеш керек. Менимче андай себеби дегенде Уландын душмандары өтө көп эле. Душман Улан алып чыккан проблемалар, ал мисалы үчүн ал адамдар ушунчалык чоң
өздөрү ойлошот чоң жоготууга учурадым, акчаман, мансаптан айрылдым деп, бирок ошол адамдар тиш кайрап жүрүшкөн улангачы. Жанагы 2 конверттин келиши дагы бул жөн эмес. Куткаруучулар эрежеге ылайык каралган. 3 куткаруучу бар. Экөө турат көлдүн жээгинде. Иш алышып, исмендешип, түшкү маалда бирөөсү түшкү тамакка кеткенде экинчиси калат. Куткаруучулар ошол жерде болгон. Ошон үчүн барып ошол куткаруучу барып, аныга баягы биринчи жардамдарды көргөзүп, пульсун текшерип, тез жардам чакырып, тез жардамга жиберип бар болгон. Эми бул кырсык аны убакыт көргөзөт. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Жанында алган эмес, камера, эгерде камерада көргөзүп атат, алыстан туура, бирок көргөзүп атат, жанында деле мындай кишилер сууга түшүп аткан, жанында деле алар деле көрбөй алган. Көлдүн жээгинде отурган келинчеги анда көрбөй алган. Эми бул кырсык.